Кудулдардын эң эле оор салмактуусу сиздердин кол чабуулардын коштоосунда Жакут Сыдыков агабызды чакырабыз. Сөке. Рахмат. Спасибо. Огромное спасибо. Беспредел спасибо. Страшный спасибо. Всем спасибо. Добрый вечер, дорогие саламатсыздар. Жакшытарбы? Мен аябай кубанычтамын сиздер менен ар бир айдын алтысында жолугушуп атканыма. Ушундай көп элди самайбыз, кол чабууларды самайбыз. Азыр сиздердин кол чабыңыздар мени бакытка бөлөдү. Кубанганып каза болуп калайын десем жакшымын эми. Кубанычта бир сиздердин кол чабыңыздар. Рахмат сиздерге. Бирок мен дагы ушундай жеке концерт койгум келет да, мындай элдер чогултуп алат го, мисалы үчүн Самара Каримова жалгыз эле чогултуп алат го. 10 күн Гүлжигит Сатыбеков кыршан кетет тоо кылды. Мына чогуу иштеп жүрөбүз, жүрүп калдык. Филармонияга 5 күн концерт коет. Өкө тең жап-жаш, өкө тең Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти тоо кылды мен. Баары пендебиз ичин күйөт экен. Мен негизи ачык эле айткан ичим тар адаммын да, ичим тар экен сыртыма эле көрүнүп атат да, тура эми жашырганда эмне. Ичим күйөт Өкө тең эмгек сиңирген артист болуп кетти. Мен болсом маданияттын да мыкты кызматкер эмесмин. Мен тамак сиңирген артист боюнча эле калып кеттим эми. Бирок Кудайга шүгүр жакшылар менен чогуу жүрөбүз. Мен Гүлжигиттин концертине көрүп аябай суктандым. Көп жүрдүк да ушундан эргип алдым Гүлжигит концертинечи. Каякка барсак эл батпайт го, тыгылат деп элечи. Таң каласың, эмне мынча жакшы көрөсүң, билбейм. Кырылып, тыгылышып келип, жарым саат кол чабышат, 1 сахнага чыкканда шарак тиги да көнүп калган экен, жүрөт спокойночи. Мен случайно чыгып өлүп калайын дедим алдай кол чабуудан, мындай көрбөгөн жан. Аз жерден алдым. Алан мына ойлондум мен Гүлжигиттен эмгем дедим. Мен деле ошондой элемин, чогуу эле баштаганбыз чыгармачылыкты, мен деле коем дедим. Филармония кичинекей эле коюп, спорт ордосуна коем дедим. Bir aydan keyin sport ordosuna koydum, reklamını berdim, tanışlarga Instagramga barına жүктөттүм. Geçinde konsert bola turgan күнү sport ordosuna kостюмдарын көтөрүп алып келсем, охранадан башка эч ким жок. Жүрөгүм чукал, аялыма телефон чалдым, кагылайын, аялым, жаным, сүйгөнүм, концертиме эч ким келбептир. Жок дегенде душман көзүнө сен келип койчу, бир адам болсо дагы пайда десем, айланайын күйөөм, албетте мен деле сени сүйөм. Сен костюм кийип алганың эле болбосо үйдө келе жакутсуң да деп ада келбей койду. Не кылсам деп ары бери басып жүрсөм, бирге окуган классташ деген заттан айланайын бир туугандар. 10 классташым келиптир угуп алып. Элестетип атасыңар, 10 классташым, бир сому жок. Чоң спорт ордосунда 10 классташ не деген болот эми? Кичинекей эле точкада алдыңкы катарга отурушту. Жакут Сыдыковдун концерти болбой калды деген сөз жаман да 10 классташым болсо да коёюн деп баштадым. 3 саат концерт койдум. Классташтарым деле концерт көргөн жок, алдыңкы катарда карта ойноп отурду го, өздөрү менен өздөрү. Ишыгылып аягына чыктым. Негизи Бишкекке концерт койгон артисттердин акыбалы оор да эми. Концерт коюп туруп, концертке эл келбей калса банкротсуң. Жок дегенде эле 7.000, 8.000, 12.000 долларга чейин банкрот болушат. Ошондо Ош базарда контейнерин өрттөнгөн дейли да турабы? Эч нерсе билгизбейбиз. Ошентип туугандарым мен Гүлжигитке чөшөм деп атып, тең элем деп атып контейнерим өрттөнүп кетти. Эч ким келген жок. Анан мен ойлодум, болбойт экен дедим. Мен жөн эле ушул элдер концерт койгон жерге барып жүрө берейин дедим. Негизи ушундай да. Анан бүгүн ар бир айдын концертине келип менин колума түштүңөрбү? Кудай бар да, Кудай бар. Акыры келет бекенсиздер, жолугат бекенбиз. Кудайга шүгүр. Бар болуңуздар. Бар болуңуздар. Жараткан Алла Таалам акыркы жылдары аялдардын ооматын берди. Ооматыңыздар кут болсун аял заты. Мына эркектердин шымын тартып алганыңарга быйыл 50 жыл болуптур. Юбилейиңиздер кут болсун. Уялбай кол чабып чыккандарын атпайлы. 50 жыл нары кыргыз айымдары шым кийбептир. Тарыхта да Санжырада да жок экен туугандар. 50 жылдан бери кийип калыптыр. Эркектер ошондон бери неудобныйбыз. Мен эркекмин, айкөл манастын урпагымын деп бакырып коебуздан найсек аялдарга шыңыбыз тартып бербейт. Көчөдөн жолуккан эркектер бирибизден уялып, телефондон сүйлөшөбүз, деп тарап кете турган болуп калдык эле. 10 жылдан бери Кудайга шүгүр, Кудайыбыз бар экен, өзүбүзгө келдик туугандар, эркектер дагы. Анткени кышкысын шымыбыздын ичине лайсинаңарды кийип алдык го. Өзүбүздү жакшы сезип калдык. Ниче болгондой болот, мындай тең болгондой болуп жакшы сезип калдык.
Неге эле аял заттардын ооматы келет десе, туугандар, бул аял эне экен да. Эне экен келечеги. Пайгамбарыбыздан достор келип сураптыр да, мен кимди сыйласам бул дин акыретте бактылуу болом десе, пайгамбарыбыз биринчи апаңды деген экен. Кимди сыйласам десе, экинчи апаңды дептир. Пайгамбарым үчүнчү кимди сыйласам бактылуу болом десе, үчүнчү апаңды дептир. Төртүнчү кимди сыйлайын десе, төртүнчү анан байкуш атаңды дептир. Төрт деле нормаль эмес да, кайгырбагыл эркектер бар экенбиз го зато. Неге апаны 3 жолу айтты пайгамбарыбыз десе, туугандар, жаратуучу бир Аллах ыйык болгон болсо, жаралгандар ичинен эң ыйыгы бул апа экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын жакшы сөзү эң кичи айтылып келет, ырчылар ырына кошуп келет, кайсы сөз? Бейиш эненин таманынын астында дейт. Кагылайын асылза денелер, бейиши бар таманын артынан айланайын, ар кандай размердеги. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, көп жашаңыздар. Чындап эле бейиштик мындай ушундай бир ажарлуу укмуш кылып жараткан эненич. Эне жөнүндө ырдаса ырлар түгөнбөйт. Бүт эле апа жөнүндө, эне жөнүндө ырдайт. Бүт эле мына ким ырдабасын. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам деп Самара айтса, Гүл жигит да жок калбай калган эмес ал темадан, билесиздер да. Апам мени сулуу кылып төрөгөн дейт го. Эми үйүндө күзгүс жок болсо керек негизде эми. Эми толтура мына. Энекем, 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 алтын апа. Кете берет апа жөнүндө ырлар түгөт албайсың го. Менин кейигеним ата жөнүндө жазбайт экенбиз. Ата жөнүндө ыр жок экен. Бүт апа ырдайт экенбиз. Аталардын ооматы качан келет? Эркектердин ооматы качан келет? Жок. Ата жөнүндө бирден болсо эле Самара Каримова, Самара деген кыз бала, аны айткан жокмун. Туугандар, ата менен кыздын сүйүүсүндөй сүйүү жок бул аламда. Ар бир кыз менин атам бүткүл адамдардын лидери деп эсептейт экен, же жалганбы кыздар? Чын мына. Ар бир бойго жеткен кыз менин өмүрлүк жолдошум атамдай болсо экен деп дуа кылат экен. Жалганбы туугандар? Ана чын. Мен эркек балдарды айтып атам, эркек балдар ырдабайт экенбиз атабызгачы. Эркек балдар, эркек экенбиз, атабыз менен ишибиз жок экен, ырдабайбыз деле экен, ата деле эркек ал деле баласы менен иши жок экен, өзү менен өзү жүрө берет экен, ушундай калып болот экенбиз. Бирок туугандар, мен ушинтип кейип атсам, бияктан айтып атышат, ата жөнүндө ыр таптык, кейип эле мындай бир ушул сапар бир күлүп мындай, негатив болбой, позитив болуп чыкты сактага деп сүйүнүп кеттим. Кана ата жөнүндө ыр бар турбайбы деп ойлоп атам да. Деп атсам, туугандар, жок экен. Мен издеп таппадым, мен алдабачы, мен өзүм таптым. Бирелер бар экен, Өсөр Козиев деген агамдын, билесиздер, Билесиздер барыңыздар, азыр Чыңгыз Мырзаев деген ырдап жүрөт. Бирелер бар экен. Бирок анын сөзү жаккан жок. Бир тамгасын оңдогон жок, мынтет го ата жөнүндө ыр. Кандай эле? Iya. Erteden geçke cumuştan gelbey. El üçün işte tamakta cebe deyip baykuş atağa birileri çıksa da açka жүрөк орозом не böyle. Ошол туугандар бир эле атага. Анан биз атаны качан эстеп ыр жазабыз? Мага окшогон ыйманы аз балдар атасы ооруп, карып төшөгө жатып калгандан кийин түштөн кийин эстеп ырдап калышат экен. Оруба ата, оруба деп түштөн кийин жетишпей калдым. Ошол туугандар атага экелери чыгыптыр. Бирөө орозо, бирөө инсульт. Калган бардык апаларга чыккан экен деп атсам, ой, чын эле айтам, ыр бар дейт. Кайсы ыр бар десем, сонун ыр бар дейт. Аталарга чыккан сүйүнүп кеттим, кайсы экен десем, кана айтчы десем, кала берди танк алдында тепселип. Атага чыккан ырлар. Анан дагы аялдардын ооматы келди. Эркектерди басынтып сүйлөп фейсбуктарга жаза баштады. Илгерки эркектер ат көтөрчү, төө көтөрчү, азыркы эркектер сөз көтөрө албайт десе, кантип эркек болгун келет дейт. Эркек да болгун келбей алат экен. Мени да ошакташат экен, таң калганым, мындай көчөдөн же бир жерден алдыңан чыгып калса, бизде артисттер бир үйдө чогуу жашайт дейби билбейм. Мага жолуп калган адамдар Анжелика дагы ажырашып кетти дейт. Мен каяктан билем? Мен каяктан билем ажырашкан жок. Анжелика го, Анжелика. Мени да ошакташат экен, жана Жакут деген куудул бала бар го. Ошонун кебетесин карасаң кыркыйып. Ошол аялынан коркот экен дейт экен мени. Канчалык ооматыңыздар келсе деле мен аялымдан коркпойм. Мен эмне корком, Мен эмне корком? Мына акелерим отурат, сиздер коркпойсуздар, аталарым отурат, коркпойсуздар? Мен деле коркпойм. Эмне корком? Вообще коркпойм. Мен өз убагында тамагын жасап коём, төшөгүн салып коём, кирлерин жууп коём. Андан биринчи турам, андан кийин жатып алам, Кудайга шүгүр. Жүзүм жарык менинчи. Коркпойм, Кудайга шүгүр. Жүзүм жарык. Ошентип күлөсүз. Негизи да, негизи.
Ошол эле урматтуу туугандар, аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Ар дайым ушу аялдар ооматыңыздар кут болсун, эркек сыйлагандардан болуп жүрөлү, ар дайым эркекти өткөрүп жүрөлү дейли. Жигиттер үчүн да кол чайып коелу. Мен сени сүйөм, Кыргызстан. Рахмат.